Бүгүн биздин 3-чү сабак. Промпт деген эмне экен? Бүгүн ошону сизге айтып берем. Ушунун сабактын аягына чейин көрсөңүз, промпт эмне үчүн мынчалык маанилүү, кайсыл тармактар аны кантип колдонулса, ошонун баарын билип аласыз. Промпт деген бул эмне? Анан эмне үчүн бул искусственный интеллектке аябай маанилүү болот? Анткени ар бир искусственный моделдин өзүнүн ой жүгүртүүсү болот да, мындайча айткандай болгондо. Ошол промпт канчалык жакшы жазылса, ошончолук жакшы модель түшүнөт, эмне кылыш керек экенин депчи. Искусственный интеллект бул деген киши эмес. Биз мисалы үчүн сүйлөшүп атканда, биз кээде ойлойбуз, бул кишиге окшоп жакшы жооп берет экен бизге деп ойлойбуз да, бирок негизи бул деген алгоритм. Ошо алгоритмди жакшылап ошого түшүндүрүш үчүн эмне кылыш керек экен, кандай болуш керек экен, бул ошо промпт аркылуу бүт задачалардын баары ошол менен берилет да. Ошондо промпт бул деген эң негизги маанилүү нерсе болот да. Промпт жазылып атканда ошондо 5 эң маанилүү точкалар бар. Бул деген эң биринчиси роль, андан кийин контекст, андан кийин инструкция, формат ответа деген бар и ограничение. Баарын бирден өткөтө эле. Роль деген бул мисалы үчүн сиз бул ассистентти ким деп көрүп атасыз да. Мисалы үчүн ассистент там салона красоты депчи. Контекст деген бул ассистент эмне кылат, кайсыл маалымат жөнүндө жооп бериш керек. Инструкция деген бул жакта деген эң чоң модуль болот. Анткени бул жакта айтып берилет, клиент кантип эмне деп жооп берип атса, кандай болуп атса, ошонун баарына инструкциянын ичинде камтылган бүт ошо эрежелери жакшы. Андан кийин формат ответа деген бар. Анткени ар бир клиент менен сүйлөшүп келип атканда, баары деле менеджер болобу же искусственный интеллект болобу, бул определенный формат менен иштейт да. Анткени мисалы үчүн клиент келсе, эң биринчиден биз учурашышыбыз керек киши менен. Андан кийин учурашкандан кийин биз ал үчүн бирдемени сурайт. Этап выявления потребностей деп коет. Анткени андан кийин потребности тапкандан кийин айтып бериш керек, бул эмне деген продукт же услуга, и ошонун баарын билгенден кийин аягында клиентти бирдемеге жабыш керек да. Мисалы үчүн номер алып же бирдеме сатып ошентип жабылат. Бул деген формат ответа болот да. Ошол формат ответында нейросеть жакшылап түшүнүп, промпт аркылуу ошону жакшылап түшүнөт. И аягында бул ограничение, кайсыл нерселерди искусственный интеллект кылбаш керек, ошолорду дагы жазып койсо болот. Ошол 5 эң маанилүү точкалары аябай жакшы промптту настройка кылып бергенге